Салам достор, ЖРТ жалпы республикалык тестирлөө же болбосо ОРТ общереспубликанское тестирование жөнүндө сөз болмокчу. Мен ОРТны 2016-жылы тапшырып 180 балл алгам. Так көп теледе. Балким учурдагыдай видеолор болгондо дагы да көбүрөөк алууга шарт түзмөк. ОРТ мектеп бүтүрүүчүсүнүн жогорку окуу жайда билим алуу жөндөмүн текшерет. Дээрлик бардык жогорку окуу жайлар ушул тесттен алынган балга жараша кабыл алышат. Канчалык балыңар жогору болсо, ошончолук бюджеттик орунда окуу мүмкүнчүлүгүңөр жогорулайт. Жогорку окуу жайларга тапшыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн негизги тесттен эң аз дегенде 110 балл алуу керек. Ал эми республика боюнча негизги тесттен эң жогорку балл алган 50 окуучу алтын сертификатка ээ болуп, Кыргызстандагы каалаган окуу жайлардын биринде акысыз окуй алат. Негизги тест 3,5 саатка созулуп, биз билгендей математика жана кыргыз тилинен турат. Бул тестти ар бир каттоодон өткөн окуучу тапшырууга милдеттүү. Математикага 90 минута 60 суроо берилет. Биринчи бөлүмү салыштыруу 30 минута 30 суроо, экинчи бөлүмү маселелер 60 минута 30 суроо. Андан кийин кыргыз тили 3 бөлүккө бөлүнөт: аналогия, сүйлөмдөрдү толуктоо 30 минута, окуп түшүнүү 60 минута жана грамматика 35 минута. Предметтик тесттер: химия, биология, тарых, англис тили, физика, математика. Канча суроо жана канча убакыт берилерин экраныңардан көрсөңөр болот. Предметтик тест келечекте кайсы окуу жайга жана кайсы факультетке тапшыруу максатыңарга жараша, мисалы медицина факультетине тапшыруу үчүн химия же болбосо биологияны, инженер болом десеңиз математика же болбосо физиканы тапшыруу керек. Эң төмөн предметтик тесттен 60 балл алуу зарыл. Андыктан келечектеги факультетиңерге жараша кайсы предметтик тест тапшыруу керек экендигин тактап алыңыз. Котормочу болом десеңиз англис тили, тарыхчы болом десеңиз тарыхты тапшыруу керектигин эле кеп. Мисалы, сиз тандаган факультет медицина болсун, жана бул факультетте бир гана студент бюджетте окууга мүмкүнчүлүгү бар болсун дейли. Бул учурда негизги тесттен алган балыңыз менен предметтик тесттен химия же биологиядан алган балыңыз кошулат. Тактап кетчү нерсе, факультет талап кылган предметтик тест гана негизги тест менен балл кошулат. Айгеримдин негизги тесттен алган баллы эң жогорку, бирок предметтик менен кошкондо 237 балл болуп жатат. Айдардыкы негизги тести 190, предметтик болсо 58 болуп калыптыр. Демек, экөө кошулбайт. Анткени жогоруда айткандай предметтик тест 60 баллдан жогору болгондо гана эсептелет. Ал эми предметтики негизги тесттен алган баллы салыштырмалуу азыраак болгонуна карабастан, предметтик баллы менен кошкондо 242 балл болуп жатат. Демек, предметтин баллы эң жогорку болгондуктан бекер окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Даярдануу. 11-класстын окуучулары сентябрь айынан баштап же болбосо жок дегенде январь айынан даярданып баштаса жакшы. Бир ай же бир жума калганда түнү бою уктабастан даярдангандан көрө 3-4 ай мурун 2 саат бөлүп даярданган алда канча эффективдүү. Курска баруу керекпи же үйдөн даярданса болобу? Өз алдынча даярдануу, сабакты түшүнүү сиз үчүн кыйын болушу мүмкүн. Сөзсүз бир адамдын көмөгү, кеңеши, түшүндүрүп берүүсү керек болот. Бул учурда курска барсаңыз болот. Мындан сырткары да жаңы маалыматтарды ала аласыңар деген ишеничтемин. Бирок ЖРТга даярдоочу курстар күндөн күнгө көбөйүүдө, алардын бардыгы эле сапаттуу боло бербейт. Курстардын баасы айына 1,5 миң сомдон 8 миң сомго чейин жетет. Андыктан жакшылап изилдеп 1-2 сабагына катышып, кандай түрдө мугалимдер үйрөтөт, түшүндүрүү ыкмасы сизге туура келеби, жокпу, анализдеп анан жазылгыла. Мектептен чыгып курска эптеп барып, эптеп отуруп кетүү бул убакыт, нерв, акча каражатын кетирүү жана эч кандай жыйынтык бербейт. Максималдуу түрдө пайда алууга аракет жасаңыз. Мугалимдерди кунт коюп угуп, түшүнбөгөн жерлерди сурап, суроо берип, кыскасы активдүү катышып билим алгыла. Бардыгы эле курска барууну каалабашы же мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн. Үйдөн албетте даярданууга болот. Бул үчүн YouTube'да даярдоочу видеолор бар. Башка тилдерде маалыматтар көбүрөөк. Кыргыз тилинде салыштырмалуу азыраак. Бул сайттар сиздерге жардамчы болот. Шилтемелерди комментарийге калтырып коем. Oku.edu.gov.kg сайтынан каалаган класстык, каалаган сабакты жана тилди тандап,
видео сабактарын көрсөңөр болот. Testing KG сайтынан болсо сөзсүз онлайн тест өткүлөп, бул ОРТ кандай суроолор келет көрсөңөр болот жана башка ЖРТга тиешелүү маалыматтарды алсаңар болот. ЖРТга чейинки кеңештер. Тесттер менен көп иштегиле. Окутуу борборлорунун тест китепчелерин алып иштегиле. Жөн гана белгилеп, канчасын туура белгиледиңер, артынан текшерип коюу туура эмес. Эмне үчүн ал жоопту туура деп ойлодуңар? Эмне үчүн ал туура эмес жооп болуп калды? Ошонун үстүндө иштеп, талдагыла, түшүнгүлө. Кайра ошого окшош суроонун үстүндө иштегиле. Көп китептерди окугула. Бул кругозоруңарды кеңейтип, логикаңарды өстүрүүгө жардам берет. Аны менен бирге чыгарманы анализдөө менен кайсыл жерде ой толукталды, кайсыл жерде төгүндөлдү, карама-каршы чыкты, түшүнүп баштайсыңар. Түшүнбөдүм. Аны түшүнбөсөңөр жок дегенде пунктуацияны, сөздөр кандай жазылаарын китептен көргөн болосуңар. Убакытты туура пайдалангыла. Социалдык тармактарга, аркыл компьютердик оюндарга, сериал, фильмдерге көп убактыңарды кетирбегиле. Жаңы маалымат алууга, ЖРТга күн сайын даярданууга 2 сааттан кем эмес убакыт бөлгүлө. ЖРТ болуп жаткан учурда жардам болуучу кеңештер: алгач тесттин суроолоруна көз жүгүртүп, кандай суроолор бар экендигин көрүп, оңойлорун ошол замат белгилеп коюңуз. Суроого жооп берерден мурда суроону дагы бир жолу көңүл буруп, түшүнүү менен окуңуз. Балким биринчисинде туура эмес түшүнүп алгансыз. Белгиленген варианттарды кайрадан текшерип чыгыңыз. Тесттин аягында текшерем деп ойлобоңуз, анткени убакыт жетпей калышы ыктымал. Ошондуктан бир бетти белгилеп бүткөн соң кайрадан варианттарын текшерип туруңуз. Убакыт калса аягында дагы жалпы текшерип коюу эч кандай зыянын тийгизбейт. Эч кандай толкунданууну басаңдаткан, мисалы, валерьянка жана башка дарыларды ичпеңиз. Анткени алар мээнин иштөөсүн, ой жүгүртүүнү жайлатат. ЖРТ адатта мектептегидей экзаменде 3-4 мугалимдин алдында туруп алып, туш келген билеттеги суроого жооп берүү эмес. Андан оңоюраак. Андыктан толкундануу, коркуу таптакыр кереги жок. Жана эсиңизде болсун, бул тест сиздин интеллектиңиздин көрсөткүчү эмес. Жана балыңар төмөн болуп калса, аны менен кошо жашооңор токтоп калбайт. Бирок баарыңар ийгиликтүү тапшырып, жогорку бал аласыңар деген ишеничтемин. Баарыңыздарга ийгилик.